Урматтуу телевизор көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин мейманыбыз Кыргыз Республикасынын ардактуу ойлоп табуучу Молобеков Ибрай агабызды конокко чакырганбыз. Мына маңдайыбызда отурат. Мына эмесе биз суроону берүүнү баштайын. Мына алдыбызда сиздин мындан 10 жыл мурун чыккан «Происхождение небесных тел, земли и жизнь» деген китебиңиз жатат. Муну ушул китепке кичине кыскача токтолуп өтсөңүз. Бул китептин ичинде эмне жөнүндө сөз болот? Менин оюмча астрономия илимге байланышкан болуш керек. Муну ушуну айтып өтсөңүз. Эми муну кыскача мен түшүндүрүп берейин. Астрономия дегенде жер маселе, жылдыз маселе болот. Ооба. Илимдин башы эле жансыз материя деп айтылат экенде. Жансыз материяны туура өнүккөндү, анын тепкич менен өнүгөт экен. Ооба. Көрүп турбайсызбы мынакей? Ооба. Мына аламдын жаралышы мына 1 тепкич, 2 тепкич, 3 тепкич. Билдиңизби? Ооба. Бул алам жаралды. Аламдын материясы кандай жаралат? Например, жанакы айтып атпайбызбы, жанакы материя деген нерсе. Ал дагы мына 3 тепкич өтөт экен. 1 тепкич, 2 тепкич, 3 тепкич. Биринчи 3 тепкичке барганда электрон, протон, бүт эмелердин заттар жаралат экен. Анан бул жылдыз жаралганда да 3 тепкичти өтөт экен. 1, 2, 3. Өнүк элек жылдыз, орто өнүккөн жылдыз, өнүккөн, толук өнүккөн жылдыз. Мына толук өнүккөн жылдыз, мынакей могу жерде кызык. Мынакей. Мына толук өнгөн бир эле жылдыз. Болгону? Болгон, бир деле айталы. Ооба. Бир деле айталы. Бул толук өнгөн 3 экени айтпадыкпы? Чала, орто, анан толук. Толук. Толугун жанакы биздин тооктун жумурткасын басып чыгарат го. Ооба. 22 күнү. Бул дагы өзүнүн табын өткөндөн кийин атылат экен. Мына атылганда, мына көрдүңүзбү? Атылганда күн тегеренип калат экен, күн биздин мына күн асманда. Жанакы жылдыздын сыныктары: Ай, мынакей, Меркурий, Венера, Марс, калган топурак мына жер болуп калыптыр. Билдиңизби? Ошону кылымдан бери түшүнбөй келген. Кылымдан бери ясынан түшүнбөй келген. Анан көрбөйсүз, бул жерде мына атылды. Мына бул жерде мына күн мынтип тегеренип калды. Жер ортосу. Мына кылымдан бери окумуштуулар тарашып кеткен. Тарыхын билбей өнүккөндөн. Бирөө жерди жылып алып күнгө койгон. Күндүн ордуна. Күндү ортосуна койгон. Ушуга чейин күн ортосунда мен тарых менен чечип күндү ордуна койдум, үстүнө жерди ордуна койдум. Билдиңизби? Эми мунун биздин солнечный система деген болот экен. Мынакей. Түшүндү. Эми сиз жана ордуна койдум деп атасыз. Мына ушу сөзгө кайра эле кетели. Сиз эми бир чоң бир кандайча жөн оюңуз боюнча ордуна койдуңузбу, же бир килейген бир обсерваторияңыз жок кантип ордуна? Жок, мен дагы бир кызык экен. Мен айтайын. Бул дагы түшүнөлүк, илим дагы эч ким түшүнбөйт. Жок, айттыңыз. Койдур. Бүт баарын жөндөм гана башкарат экен. Ооба. Билдиңизби? Ушунча кылымдан бери жөндөм, мынакей, азыр окумуштуулар, профессор, доктор эмне деген болуп атат. Эмне деген болот. Күн туудуу менен Ыбырайдын жөндөмү 2 тепкич бийик экен. Ошолордонбу? Ошол жансыз материяны туура түшүнүп, жандуу материяга чыгып, органический мир кантип жаралды жерде ушуга чейин. Бирөө айтат, органический мир көлдүн астына жаралды дейт. Бирөө баткакта жаралды дейт. Бирөө космостон келбек. Ошонун баарын тактап, бүт жансыз материя кантип өнүп келген, жандуу чөп кантип өнүккөн, мал кантип өнүккөн, сезим кантип жаралган. Күн тууду жатын жакты 5 эле сүйлөм менен чечип койду. Оң солду. Сол болсо ичтар аялдан жаралат бала. Оң болсо ак бээлден, оң жана кыйын акылман атадан тең, атадан бийик мынакей Чыңгыз Айтматов, Арыстанбек бизде сонун акылманды чоңдорду. Азыркы замандагы окумуштун деле алалы. Анан ушуну маселени эмне үчүн билбей келди?
илим изилдей албай, жансыз материяны изилдей албай койду. Жандыга өтө албай коюп, анан келип генетика такалды, жатынга такалды. Жатында оң солду түшүнө албай койду. Жана эки эрежени билбей койду. Эреже башкошкон эреже бар экен, илим изилдегенде эреже бар экен. Илим изилдегенде эрежени билбей, башынан баштап аягына илим изилдеп тактай албай, жансыз жандуу материя таркалган жатынга генетика такалат. Оң солду түшүнбөйт. Аны күнтүдү 300 жылдын аралыгында айтып коет. İçten ayelden akıllı bola çıkmayıp, ak belden çıraktı, bildiniz mi? Ala aytıp gelgen menen, çoğatanın sözüm ben ilimge girgizdim. Gene aytıp düşündürdüm. Kanday eneteden, kanday telelet. Çoğatanın janakı teoriyası mağa türtkü verdi. Men sezimdi çeştim. Sezimem neden durat? Kantım isteyip. Bunu psikolojiden nım eşteke düşünürdüm. İbrahim. Mana күнтүү деген сөздү айттыңыз. Эң негизинен ошол баштаган, ошол биринчи түшүнгөн дедиңиз. Менин түшүнүгүм боюнча. Эми ошол күнтүү жөнүндө маалымат бере кетсеңиз. Мына телевизорду карап отургандар, ушундай болбой турбайбы деп бир эстерине туюп алсын. Кана маалымат бериңизчи, качан 300 жыл деп атасыз. Ал ким болгон, кандай теория негиздеген? Берат. İlgeriden beri Kırgız'ın eli bölük elge ayırmalarım kelgen, düşüngön emes. Көбүрөөк акбел аялдар төрөлгөн. Жарам санчы сунчулар чыккан. Бирөө өлкөдө андай жок. Кана биздин дүйнө жүзүндөгү бийик турабыз, да түшүнбөйт экенбиз кыргыз. Бийик турат экенбиз. Жаман бөлөккө караганда акылман экенбиз. Мен орустар Россияда айтпадым. Оказывается, кочевный народ, великий народ, илимдин баары Kırgız'da turbayı деп. Ekele kişileşip koydu деп atpay. Ошо сиз жанагы айткан 300 мурунку жөнүндө түшүнүк бере кетсеңиз. Санчы сунчу келет абы, жанагы баланча аялдан тигиндей төлөйт, мындай деп. Алдылар айтып атты. Анан келет эле күнтүдү мен чоңойтамай келет. Ал дагы бийигирээк болот да, жанагы 5 түйөнү. О деп айтып кетет. Ал 300 жылдан келе берет. Мынакей канча совет заманында окумуштуулар көп да, алар деле билет. Бирок бул сынды чоң атамдан артык киши түшүнөт экен. Жетен киши. Экөөнүн бирөө. Анан ушунча келатып эч ким чечпей келип, анан эмне билесине келем, мен 8-чи чоң атам. 8-чи чоң атам экен. Анан мен келгенде татнакайла чечип койдум, учукпай эле. Да, сиз деби ошо жөнү өзүңүз сезимиңиз чечтиби же болбосо илим аркылуу келдиби? Жок отур, бир кыдырын айтып берейин. Ушу чоң акыл келгенде күн түшүмө кирип турат, жаркырап эле турат. Жаркырап эле турат, эртең менен туруп, чай ичип, бетим жууп эшикке чыкканда эле келет ой. Анан манас айткандай баштайм. Бакалдап эле баштайм, ичтимди карабайм, тигини жылдыды сүйлөйм, Анан бир жума ошентип катым өтүптүмүн, 55-чи жылы. 55-чи жылы анан атам барып, бир жаныбыздагы мугалим берер физик, Возев Николай деген, ай бир орусча эле сүйлөп эле жаным балам бирде боло жинди болуп атат, бир угуп көрсү дейт. Анан бир убакта мен сүйлөнүп эле, эч кимди карабай сүйлөнүп атам, келип мындай бирөө кырмап атам деп. Эй, сосед, сен астрономия жөнүндө сүйлөп атасың, ушундай келгенде жазып жүр деди. Сизге айтып атат? Анан мен ошондо бакылдап түн ичинде түш көрөм, жылдыз, күн бар жаркырап турат. Анан эртеси келгенде эле жанакы ойлор келет. Деле мен аны ойлоп да көргөн эмес. Ага чейин. Деле билбейм да. Ошол эле келет жанакы Тарабыла Коперник деле окугам, илим деле анча көп окуй элекмин анча. Анан эле жанакылар келет. Анан мен ошондон баштап июндун 55-чи июндун 1-inde башталды. Анда бул 70 жыл мурун башталыптыр да. Ооба. Анан ошонткенде эле ошентип жүрүп, ушу октябрдын аяктарында токтоп калды. Ушу күндө мындай сомка сала жүрчүм кагаз. Кетип баратсам бир жерге отура калып жазып. Түн ичинде болсо тура калып жазып. Ошентип бир 4-5 ай анан түшүп чоң статья чыкты. Астрономия. Анан бүткөндөн кийин ал
кошуна келип окуп, грамматический ошибкасын баарын оңдоп. Орусча жаздыңызбы? Мен орусча жаздым. Кичинемден эле кыйын орусча сүйлөйм. Жана 4 жашымда мынтип атпайм. Ошону айтам. Орусча кыйын билем да мен. Анан Ошибкаларын текшерип, атамды карап, сосед деди. Сейчас космические корабли строят посадку на спутники, а твой сын по астрономии сделает открытие. Да? Деп. Она говорит, смотрите, эту рукопись никому, нечестному, не давайте, деди. Пусть полетает 10, 20, 30 лет, тогда кончит летать, а тогда представите на публикации. Деп. Анан биз 30 жыл сактап жүрдүк. Анан 93-жылы чыкты. Ошол. Китеп бар жарак бакала. Бакала дегиз. Статья чыкты. Анан ошентип жүрүп, анан бу анын арасында психология чыгып атты, сезим мәдениетинин ортосун айта берейин. Бүт генетика боюнча чыга баштады. Анан бу 2015-жылы китеп чыкты. Китепке да карама-каршы болгондор болгон, аябайма. Акаев, Жээнбаев чыгарбай койгон. Тоорунда мага статьяны көрсөтүш керек эле. Жээнбаевке кирсемиз кабинетине мени түртүп чыккан экөөбүз жакалаша кеттик. Анан секретарь ачылып уялдык дагы. Акаевке жаздым. Ал эмес мени бир милицияга айдатып баягы той болуп атпайбы 2002-жылы. Ошондо менен милиция менен автобуска салып ичти. Ошентип чыгарбай жүрүштү. Акыркы жылда эки сон окумушту Гуревич деген чоң профессор колдоду. Москванынбы? Жок, бу жердеги. Да? Үтүрүп деген сонун философ. Экөө колдоду. Үтүрүп. Давай китеп чыгарыңыз деп. Анан китеп чыкты. Биринчи китеп 300 барак чыкты. Экинчи китеп 100 барак генетика кошулду. Анан мынакей 2017-жылы чыкты. Бул өзүнчө кичине чакын том болуп дегиз. Мен эми Ибраева. Бу жерде мынакей, бу жерде эле жазып турат. Мен орустан бир кызык сөздөрдү айтып берейин. Москвада китепти көрүп эле айтты. Что думает киргизский ученый, дейт. Понимаете? Хочешь, не хочешь, каалайсыңарбы, каалабайсыңарбы, илимдин баары тармак ачылды. Эмне үчүн симпозиум жасабайсыңар? Эмне үчүн? Эгерде дейт, жакын арада симпозиум жасабаса дейт, бул китеп тиет дейт, особенно экинчи китеби тийсе, бир дүйнө жүзүндөгү авторитетный окумуш дейсен бул китепти окуйт дагы бир жерге симпозиум жасайт деди, бир өлкөнү алып. Ошондо бир эле тармакты астрономия же психология, генетикадан бирөө чыгат дейт. Бирөөнү эле тактайт дейт. Бирок экөө калат. Жок, толтурат. 4-5 да ачылыш. Киргизский ученый перед мировой научный авторитет потеряет дейт. Да? Ошол аркылуу. Ошол жакта өзүлөр симпозиум кылбай, тактабай. Авторитет потеряет дейт перед наукой. Раз дейт. Этот момент мировое открытие өзүлөр чыгарса илимдин борбору болот бу жерде. Бу абышка өлөктө батыраак илим жасагыла. Бу батыраак симпозиум жасагыла. Бу тирүүсүндө чоң пайда берет. Эмесе дүйнө жүзүндө болбоптур. Бир өлкөдө бир адам илимдин баарын чыгарган болбоптур. Бүт дүйнө жүзүндөгү өлкөлөрдүн баары зависим болот экен. Көз каранды. Көз каранды. Мындай кылым да болбоптур. Бүт баары жагымдашат. Эгер керек болсо 1-2 жылда научный центр мира болот деп. Да. Биз эми бүт мыркылдап, бакычтар ичинде бок бербейт деп мыркылдап жүрүшөт мына биздин ученый. Билдиңби? Президенттен баштап. Жанакы биздин президентке жетелек бу, так жетелек. Ошо президентке жетсе болот эле. Батыраак симпозиум кылыш керек. Мен эмегечи тиги телефонду уюштурдум. Аны парламент бердим 3-4 ай жок, дайыны жок. Эмгиче? Эми сен азыр биз эмеге жеттик, эми астрономия кой. Биз жанакындай сүйлөп келбедимби? Ички аялдар мындай жакшы төрөлөт деп. Азыр момент келди. Учур деген. Жок, учур келди. Кылымдан бери тактап келатабыз да. Жанакы теорияны. Китепке чыкты.
Эми китепке чыккандан кийин мен эми өзүм аял алып атып естественный путем аябай тактадым да. Эми адамдын эмне үчүн мынакей немистер уруш убагында аракет илгери кылымда кандар аракет кылган экен. Кыйын батырды чыгарабыз, акылдуу бала чыгарабыз. Кийинки немистер аракет кылышты. Уруш убакта. Анан өлкөлөр эмне үчүн чыгара албай калышты? Кийинки адамдын кийинеси такталбай калды. Эми такталды. Эми биз накта малдын парозун чыгарган бар го? Ооба. Ошондой гана адам чыгарга момент келди. Учур келди. Учур келди. Мен жаңгыз, менин колдогон киши жок. Сороктоп жүрөм. Сороктоп. Бир үчтөр окумушту колдойт, андан башка эч ким колдобойт. Туура. Мына сиз эң жакшыракай учурга келдиңиз да. Мына бул жерде о китептин 362 бетинде мындай деп биринчи эле ичи тар аялдан таланттуу акылдуу бала төрөлбөйт деген тема турат. Ооба. Муну ушуну чечип эле бересиз. Жанагы сиз жогорутан немистерге келтирүү менен буга чейин табылбай аткан жөнүндө айтып келдиңиз. Эми чукул ушуга келиңизчи. Эми ушуга келгенде мына мен ичи тар аялдан акылдуу таланттуу бала чыкпайт дегенди. Мен Акбелди табам да, Акбелди. Өтүп кеткен мейли, өтүп кеткен. Арыстанбек болсун тукумунан. Же Чыңгыз Айтматовдон же Түгөлбайдынбы? Ошондон кийин алам дагы Акбелди табам дагы жанакы эле малга жасаганда искусственный оплодотворение жасайм дагы акылдуу боктонардан. Табыш боктонардан. Же бореки чечмелесеңиз, ушундагы тереңирээк бореки. Мен айттым. Ичтар аялдан акылдуу таланттуу бала чыкпайт деген абдан бышык, саламжалдуу, таза, адамгерчиликтүү, катуураак ичтар болот экен. Атасы ала барман. Мен кыйратам билбесе мен жасайм өдөлдү деп анда кичи ичтарыраак болот экен. Анан экөө кошулганда анан жанагы зулум чиновник бар го? Чиновник. Чөнтөктү сүрөп курсакты минткен. Миллионерлер жалаң ушу энетадан чыгат экен. Сөзсүз дагы. Анан энеси жаман эңизден өлбөйт деген. Кыргыздын лакабы бар. Бу балдардын баары менен айтпадымбы? Ичи тар, кара зүгөй, кара ниет, боорукесиз ушулардан бүт жаман адамдын баары дүнү жүзүндө жаман чыгат экен. Особенно тетиги баш кесерден дагы жанакы сезим жок балдарды мынакей ошо энетасы мындай жазылып эки жерде. Энесин тарткан дагы сезим начар болот, атасы кошулганда бүт балдардын баары начар бойдон сезимсиндүү төрөлөт. Ушул такталды. Билдиңизби? Муну илим билбей келген. Кыргыздарда лакап чыгып калган ичи кара. Кыргыз дүнү жүзүндөгү биринчи орунда экен. Мына орустар айтат. Оказывается, не кочевная, это говорит, величайший талант люди, оказывается. Кыргыз жүрүп, тооларда жүрүп, жаман кыйын экен деп айтат. Мынакей азыр жеңиш бүттү. Жеңиш бүттү. Симпозиум жасаш керек азыр. Азыр жана биздин президентке угу элек ушуну. Билдиңизби? Симпозиум жасаса илимдин бар болот Кыргызстан. Болот деңиз. Болот буюрса. Муну орустар айтып атат. Туура, мына бул жерде мен биринчи теманы сизге окуп бердим. Азыр көптүр чечмеледиңиз. Мына экинчи темаңызда ошол эле бетте жаман аялдан жаман балдар төрөлөт депсиз. Жана жогору жак ичтарда да жаман экен. Жаман бунун да айырмасы бар. Ичтар менен жамандын айырмасы жок да. Ичтар коюңузчу. Ичтар болгондон кийин жакшы жагы бар, көрдүңүзбү? Да? Койтур. Тазалык, саламжалдык, калыстык. Бирок ичтар катуураак. Да? Билдиңби? Атасы тигиндей болуп атат. Ооба. Экинчи жаман дегенди ал такыр жаман болуп атат. Тигинден да? Тигинден жаман. Ал биринчи болду дагы, аны төлөгөн ургачы дагы жакшы да, Кудай билсе, курсак чоң, байлык жок, бирок талант жок. Ным, ыпым. Ным. Мына ошондон улам дагы ушул сиздер эле Оореки китебиңиздин акырындагы келтирген кыска темаларды окуйлу. Мына жогоруда экөөнү окудук. Эгер атасы жаман болсо, ар бир экинчиси жаман болот деген
темаңыз турат. Бу мында мен баягында бир эле тарапты айттым, азыр эки тарапты айтайын. Эгерде атасы начар болуп, энеси акбел болсо, атасына окшогон балдардын баары жаман чыгат. А энесин тартканда акылдуу чыгат. Экөө. Ошондой бир тарап. Экинчи тарап. Же энеси ичи тар болсо, атасы акбел болсо, атага караган бала жакшы чыгат. Мен бир жакты эле айтып жүргөм. Значит, жана мен да бир кызыкты айтайын. Артисттер карап, ырдыганына карап башкача болуп атпайбы? Ооба. Экөө тең ичи тар ным. Талант чыкпайт. Да? А эгерде ошол таланттуу жигит болсо, таланттуу жигит болсо. Күйөөсү. Жок, күйөөсү ошо таланттуу болсо, жанакындай акбелде келгенде тигинен күйөөсүнүкү плюс болуп, кошуп талант чыгат. Анан экөө сүзүшүп калып атпайбы? Букача. Сүзүшүп эчтеке жок, балдарда талант жок. Билдиңизби? Ушул маселени жаман түшүнбөй келатат. Эми да муну айта кетейин. Айта кетиңиз. Азыр элдер мени карап турса, мен 84-төмүн. Уялбай эле мени кезигиш керек. Билдиңби? Уялбай эле кезигип мага сурап, мага кезиккендер кандай кезигет? Акбел, Акниет адамкерчиликтүү ургачы болсун, жигит болсун. Айтчытарлар менен туугандашпайм. Сүйлөшө албайм. Сүйлөшө албайм. Эмнесең мен аларга туура башкарышымга аракет кылам. Ал менин жолу кумарым да. Ошону жасай албай атам да. Билдиңизби? Ошол маселесин мына 3-4-4 темаңыз. Айкөл, Март, жөнөкөй ата-энелерден өтө таланттуу балдар төрөлөт депсиз. Булар экөө тең Акбел, Акниет атадан тең, атадан артык, атадан тең ушул акылмандар ушул энеси. 4-4 бүт жаман бала төрөлөт. Мындан төрөлөт. Муна эң сон. Эми сизге мына бир бу жерде жашырып жапкан эмне? Мен сиздин кичинекей кабарыңызды билдим. Сиз мына 84-кө чыкканыңызды айтып атасыз, элде угуп атат. Мына сиз баш аягы бир 20дан ашык үйлөнгөн экенсиз. Бул ошол кандайча болду? Ошонун ичинен канча балаңыз бар? Канчасы кандай болуп атат? Кыскача айтып кетсеңиз. Эми бери караңыз. Мен чоң атамдын теориясына кирип эле ушуну нактап, тактап чыгайын, чын бекен, кат бекен дедим. Билдиңизби? Анан болгондо эле мен бат эле ошо барыбыр көп катын аял алам деп деле ойлогон эмесмин. Башында. Бир Гүлкан деген жакшы келинчегим бар эле. Ошол келинчегим кетип калды. Анан эле экинчи аял ала баштадым, ошондон баштап эле. Экинчи аял. Анан 3-чү аял, 4-чү аял эле ошентип эле кыйшактай берди. Андай жакшы аял табылган жок. Анан бир чети жана чоң атамдын дагы теориясы. Эмне үчүн баары кезиккен? Ич тарыраак мындай. Карасам тигиндей, мындай, ошентип эле такалып отуруп 20га чыкты. Анын арасында эми 3 ай жашагандар бар. Жок, бир жума, 2 жума кармап алага алып кеткендер бар. Төлөгөндөрү чындап келгенде 5 айдан төлөдү. Акыркы аялымдан 5 төрөлдү. Билдиңизби? Акыркы аялым бүт баары талант. Ой, азамат жакшы. Канча 5 өтөң жетет дедиңизби? Акыркы. Берки 20дан 5-өн эле төлөдү. 20-сынан. Ним талант жок. Анан акыркысына 5-өө. 5-өө бүт баары талант. Азамат, 10 турбайбы баш аягында? 10. Эмесең бүт баары. Бирөө чоң атасын тартты, жаман кыйын бышык. Дыйканчы. Экинчиси 3 жашынан күйчү этип, азыр күйчү карайт. 3-чү сынчы. Кызым да сынчы. Ушундай бар, бүт баары талант. Анан чоң атамдын сынына соң разы болдум. Анан жанагы сезимди сезип тактым. Бүт илимдерди тактап чыктым. Мени карайкы киши жок. Жаш эле окумуштур, ата кантип башыңызга, Москвада да ушундай болду. Ушу башыга кантип башыңызга келди. Окумуштуу профессор, доктурлар менден мындайраак өчөк. Менен сүйлөшпөйт. Сүйлөшпөйт. Чочулайт да. Эми дагы мактаныш болбосун. Мынакей бир кызыкты айтайын. Жөндөмсү азыр жанагы депутат болуп атпайбы, депутат жыйнап атпайбы элде. Туура. Ал деген туура эмес. Жанагы чогулуп тиги элдер сындап атпайбы? Бир чет өлкөдөгү окумуш айткан. Бир кородо кой маа десе баары маа дейт. Келечекте сынчы болот. Мына мени эле сындатып кой. Сотторду мына сындатып кой. Билемби?
ошо 100%-ин бир 5 эле 10 эле процент таштайм. Сен жегишсиң, сен кара ниетсиң, чөнтөктө ойлойсуң, калыс эмессиң, жүзү карасың, тигиндей деп бетине эле айтып коем. Туура. Келечекте элдин баары ушундай сынчы болот. Акыры жүрүп. Жүрүп, ама мени иштетпейт баягы. Тиги китеп таштап, муну окуп чыксын, терең. Батыраак, бет чет өлкөдөн бир жерден чыкып, мен отурбайм көлөкөм. Мен деген ар кайсы өлкөгө китеп жиберип атам. Антпесе көрүп атам да сурун бияктан эме болуп аткан, чыкпайт баары. Анан жанакы орус айткандай бөлөк жакта симпозиум болуп калса, биздин окумуштуулар мировой наука авторитет потеряет. Да. И трудно будет оспаривать будет научный центр мира дейт. Туура. Өзүлөрү эметсе, унчукпай барат элек, унчукпай анда тараш-тартыш болуп калган мүмкүнбүз болуп калат. А булар сезбейт. Сезсе дагы унчукпайт. Мен 84-төн менен жашармакмын мегөлөкөм. Жашармакмын. Мен жанакы айлам кеткенде эле жанакы мени көрсөңөр айланайын, жанакы ак бел, ак ниет жигиттер, кыздар болсун, келиндер. Кезигип баягы кылымдагы чоң Сократ деген акылман киши бар турбайбы? Ал элдерге бүт акылын айтып бир сом алды. Мен да бир сом албайм. Мен ошого кубанам. Башка сургун аябай жакшы көрөм. Көрүп туруп мен көчөдө кетип баратып, бир сорун аялды керек экен, аны бир жигит. Атаңгыр кыйыштырсам дейм да. Колуман келбейт өмүр бою. Эми Ураева, мына жараттан бери аз болду, көп болду. Мына өзүңүз көп жылдан бери, 55-жылдан бери деп атпайсызбы? Ошондо 70 жылга эле 2 жыл жетпей атат. Ошондон бери алектенип келаткан экенсиз. Аябай. Эми сиздин эмгегиңизди эми билинбей атыптыр деп ага чейин. Мен өзүм ардакты ойлоп тапкычмын. Айтпадык го. Хранилище чыгарган, картошка 1 жыл сактаган, алма 9-10 ай сакталган, жер берилген мага. Бир жаңы эме чыгарган. Тиги жаңы сорт бу. Ыкма үй чыгарган. Көп катарлуу үй. Индивидуализациялык проект бар, бир проект бар. Долбоор. Долбоор бар. Жаңы ыкма 11 балл. Камыш менен мусор менен. Билдиңизби? 10 жыл болду тыйын берилди. 10 жыл отурам. Заслуженный изобретатель, ученый самородок сидит на пенсии. На участке 10 лет. Жаңы ыкма бозу чыгардым. Кыргыз патент 20 000 сом берди, кийизге жетпей калды. Аны эптеп полиэтилен чүпрөк менен телевизорго көрсөттүм. Патент чыкты, билдиңизби? А жана камыштан мен панель чыгарган дүйнө жүзүндө 1-чи орун алдым. 1-чи орун алдым. Ковид катары үйгө 11 балдык. 11 балдык дүйнөнү жок, бизде 9 эле балдык. Ушундай чоң жаңылыкты жабылып жатат. Мен 84-кө чыгып баратам. Уккан киши жок. Мынакей, баягында сүйлөгөндөн мынакей теория чыкты. Көрдүңүз? Генетика чыкты мынакей. Периодический. Мен карап турмунчу. Мына ичтар аялдан ак бел аялдан мына мондай минус ичтар келгенде минус болот экен. Бүт таранты шыпырып салат экен. Плюс келгенде жанакындай акылдуу тарант чыгат. Мына бул жерде бүт периодический. Бул жерде бул китепте бүт илимдин тармагы бар. Өзү китепте кымбат чыкты. Эмне деген мындан чоң илим бар. Кылымдан келаткан түшүнбөгөн окумуштуулардын баары монун ичинде. Ошол биз мен чыгарган Күнтүдө чоң атабыздыкы менен кыска, том эмес, кыска эле. Алардын толтура жазган томдору жарабайт. Туура эмес. Эмесе Ураева, мына бүгүнкү урматтуу телевизор көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин мейманыбыз жогоруда айттык, Кыргыз Республикасынын ойлоп табуучулары Карыя абабыз мына ертеден бери бул китебин улам көргөзүп, анын маанисин, маңызын айттык. Эми эмне дейт элек? Сизге чоң рахмат айталы. Мына сиз дагы ушул 84-85-ке карабай, жашка келгенге карабай, энергияңыз, күч-кубасыңыз мыкты экен, ишиңиз мыкты экен. Сизге узун өмүр каалайлы, ден соолук каалайлы. Ушул сыяктуу илимий эмгектерди жарата бериңиз.